Саясатчы Өмүрбек Бабанов кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков УКМК тарабынан кармалды. Жогорку кеңештин комитетинде чуулуу маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралат. Кочкор районундагы белгисиз адамдар өлтүрөбүз деп коркутушкан карыя экинчи топтогу майып болгон. Саясатчы Өмүрбек Бабанов кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде 31 майда кылмыш жаза кодексинин 319 беренесинин 2-бөлүмү коррупция фактысы боюнча кылмышка шектүү делип, мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кармалды деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков УКМК тарабынан кармалды. Буга чейин экс-президенттин бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков Кумтөр компаниясына байланыштуу козголгон кылмыш иштин күбөсү катары суракка чакыртылган эле. Жогорку кеңештин комитетинде чуулуу маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралат. Бул тууралуу парламенттин сайтына жарыяланды. Аталган мыйзам долбоорунда кандайдыр бир сайтка же баракчага чындыкка дал келбеген маалыматтар жарыялана турган болсо, өкмөт дароо блокко салат жана ал жоопко тартылары белгиленген. Эске салсак, өткөн жылдын 25-июнунда парламентте дал ушул мыйзам долбоору каралып, ал колдоо тапкан. Долбоорго 79 депутат макул деп добуш берсе, 10 эл өкүлү каршы добуш берген эле. Кочкор районундагы белгисиз адамдар өлтүрөбүз деп коркутушкан карыя экинчи топтогу майып болгон. Буга чейин интернетте белгисиз жарандар пенсионерди унага салып өлтүрөбүз деп коркутуп баратканда тартылган видео тараган. Окуя боюнча жабырлануучунун эжеси комментарий берип, агасы Абдыжапар экинчи топтогу майып экенин айтты. Анын айтымында агасы 67 жашта. Ал ошол жерде таксисттерге жардам берип, эч кимге зыян келтирген адам эмес. Окуядан кийин бир тууганы баса албай калган. Бүт денеси ооруп жатканын айтып жатат. Аябай коркуп калган экен деп айтылат маалыматта.